Күндөрдүн биринде Үмүт мектептен келе жатып, кимдир бирөөнүн үнүн угуп калат. Ай, эмне кылам я? Башым ай куураган башым. Эми мен элдин жүзүн кантип карайм? Эмне кылам ай? Ишенбайке, арыбаңыз. Ой, бар бол Үмүт. Кайдан келе жатасың? Маанайың өтө эле жакшы го. Алыстан келе жатам. Тигил калаага мектепке кетип алайын деп баргам. Абдан көп жаңылыгым бар. Жана кызыктуучулар дагы көп. Жаңы китептер, жаңы билимдер. Ой, бул албетте жакшы нерсе да. Сиздики туура байке. Ишенбайке, сиз ооругансып турасыз. Бир нерсе болдубу? Жок. Ооруган жокмун. Мен уятымдан азап чегип жатам. Азап чегүү дагы оору. Сасык тумоону чайга бал кошуп ичсең, өтүп кетет. Ал эми муну кандай кылыш керек? Билбейм. Эмне болду? Айтыңызчы. Баягы жосунсуз жоруктары менен болгонбай бир нерсе кылган жокпу? Андай болсо гана. Карахан келип мен кайтарып жаткан малдын баарын айдап кетти. Кандайча? Ага эмне жин тийиптирби? Ага эмне жетишпейт экен? Тигил жайлоодо биздин айылдын малын жайып жүргөм. Көлөкөлөп бир аз эс алып алайынчы деп атымдын жамдууларын оңдойн деп жатканда Карахандын желдеттери келип бир малымды белгисиз тарапка айдап кетип калды. Кайра кайтарып берүүсүн да өтүндүм. Эми тамаша болсо тамаша ойдон калсын. Ага мен кек сактабайм дедим. Билбейм. Адамгерчиликтүү эле кайрылдым. Анан ал сизге эмне деп жооп берди? Эгерде сен менин табышмагымды тапсаң, малыңа кошуп дагы мал берем деди. Эгерде таппай калсаң, айылыңдын малын өзүңдү кошуп алып кетем. Мага иштейсиң деди. Анан тиги шамалдай чуркаган арымагын жолкунтуп, тети алыска кетип калды. Ишенбайке, эзиңизге келсеңиз, өзүңүздү жемелебей ирети менен айтып бериңизчи. Дартыңызга даба тапканга аракет кылалы. Жарайт Үмүт. Ал малды айдап кетип жатып, 3 табышмак берип, анан жандырмагына 3 күн берди. Эми минтип 2 күндөн бери жандырмагын кантип табам деп отурам. Элдин бетин кантип карайм эми? Убакыт абдан аз калыптыр го. Карахандын жайытына жетиш үчүн дагы убакыт керек. Бир күн, бир түн жүрүш керек. Анткени жол абдан татаал да. Эч нерсе эмес. Өзүңүз айттыңыз го. Бизге эмне жоготорубуз деле калган жок деп. Анан мен эмне бекер окуп жаттым беле. Китеп окуйм, табышмактарды таба алам. Сиз дагы көптү көргөн, көптү билген жансыз. Андыктан жетебиз. Табышмактарын дагы табабыз. Сарсанаа болбоңуз. Анда жолго чыгалы тезирээк. Эртелейли. Карахан дагы кандай табышмактарды айтты эле? Жол алыс, жолдо катар айтып берем. Жүрү кеттик. Эртелейли. Жүрө агай, баса агай. Үмүт менен Ишен Караханга жөнөйт. Бирок ага жетиш үчүн жалгыз аяк жол менен жүрүп, шараккан суудагы көпүрөдөн өтүү керек эле. Ал көпүрөдөн болсо каракчылар ары бери өткөн элди тоноп турушчу экен. Булар каракчылар экен. Мен тигил жаркын айдын урдалган эшегинен таандым. Ага мен өткөндө Карахан малды айдап кетер алдында эшегин издеп жүргөндө кезиккем. Базардан эт алып, эшегине артып үйүнө бара жатса, жолдон каракчылар тартып алыштыр. Үй бүлөсүн ошол эшеги менен бакчуда. Эмне кылышыбыз керек эми? Эгер айлансак, тигил Карахандын жайытына жетиш үчүн 3 күн кетет. Көпүрө аркылуу кетчү жолду булар тосуп алышыптыр. Буларга дагы алыбыз жетпейт. Эч нерсе эмес. Мага бир ой келди. Кызык, Ишен эмне ойлоп таптı экен? Эмне болду? Быштыбы? Жок. Дагы бир аз кайнасын. Күтө турайм ушунча болду. Курсак курулдай баштады. Бир жумадан бери жүрүп, тапканыбыз бул арык эшек менен анда артылган куржундагы эттен башка эч нерсе жок. Анан эс алууга дагы жаман жер тандап алыптырбыз. Бул жердин ээлери бар деп уккам. Түнкүсүн бирөөнү көрсө эле. Эмне болуп кетти? Ушул жерден түнөк издегендердин сөөгү дагы табылбайт деп уккам. Бир маалда коркунучтуу дабыштар чыгат.
бак дарактар кыймылдап караңгы жерден түрү суук желмокс көрүнөт. Мага ээлик жерде ким түнкүсүн от жагып, эт бышырып жатат. Biz emes. Biz azыр эле келдик. Biz жолоочубуз. Biz от жаккан жокпуз. Biz жаратылышты коргоочулар. Эт дагы бышырган жокпуз. Бул биздики эмес. Туура, биздики эмес. Менин жеримдеги бакка түнкүсүн эшекти ким байлап койгон? Biz emes. Кайдагы эшек? Biz жөө жүрөбүз. Ал биздин эшек. Эгерде силер мындан ары эч качан каракчылыкка барбайбыз деп убада берсеңер, анда мен силерди кое берем. Убадабызды беребиз. Сөз беребиз. Эсиңерде болсун. Мен силер тууралуу баарын билем. Эгерде дагы каракчылыкка барсаңар, өзүңөрдөн көргүлө. Уктуңарбы? Азыр болсо, көзүмө көрүнбөй, жолго. Кечирип коюңуз. Үрөйү учкан баягы каракчылар коркуп туш тарапка качышат. Ошол бойдон ал өрөөндөн аларды эч ким көрбөптүр. Ишем эке, качкандарын көрдүңүзбү? Ой, буурумай, абдан күлкүлүү көрүнөт экен. Чынында мен дагы муну күткөн эмесмин. Аларды аябай коркуттук го, Эми алар эч кимди тоношпойт. Бир маалда ошол жерге каракчыларга эшегин уурдаткан Жаркынай келип калат. Биздин каармандар ага эшеги менен кошо казанда кайнап жаткан этти да берет. Мага эмес, силерге рахмат айланайындар. Мен чындыгында таппай калдым деп үмүт үзө баштагам. Эми азыр буюрса, үйдөгүлөрдүн дагы курсагын тойгузам. Жакшы баргыла. Дагы бир жолу рахмат. Ийгилик силерге. Убакыттын таардыгынан биздин каармандар Жаркынай менен коштошуп дароо сапарын улайт. Ишем менен Үмүт абдан чарчап чаалыгып Караханга араң дегенде жетишет. Кароолчулар аларды киргизбей кармап калганда хан Ишенди тааный коет. Демек, сен жалгыз эмессиң. Коштоочуларың аз го. Чоңураак, акылдуураактарынан тапкан жоксуңбу я? Арбаңыз, Карахан. Ооба, мен жалгыз эмесмин. Бул Үмүт. Бул кыз сиздин табышмактарыңызды угаар замат. Алардын жөнөкөйлүгүнө абдан күлкүсү келди. Амансызбы, хан? Көңүлүмдү көтөргөнүңүзгө рахмат. Кана даярсыңбы? Жооп берүүгө. Ишен, эсиңде да, тапсаң малыңа кошуп мал берем. Жана сага урмат сый болот. Болбойбу? Акындар сени өрөөндөгү өрнөктүү чабан ишенибиз акылынын жоктугунан кайтарып жүргөн айылдын малынан ажыраптыр деп тез эле жумурай журтка таратып жибербесин я. Ооба, мен баарын түшүнүп турам, ханым. Сурай бериңиз. Карахандын вазири өкүмдарына жардам берүү үчүн анын кулагына шыбырайт. Үмүт, сен жооп бересиң. Жарайт, ханым. Анда баштайлы. Эң жөнөкөй суроо. Чыгыш менен батыштын аралыгы канча? Эми бул оңой эле го, хан. Чыгыш менен батыштын аралыгы 1 күн. Күн эртең менен чыгыштан чыгат, кечинде батыштан батат. Карасаң, таап алды. Мен айттым эле го. Бул эң жөнөкөй суроо деп. Кана, андан кийинки суроого жооп берчи. Асман менен жердин аралыгы канча? Бул деле оңой эле, хан. Жер менен асмандын аралыгын көз караш менен түшүнүү оңой. Көзүңдү өйдө көтөрсөң, асманды көрөсүң. Көзүңдү ылдый түшүрсөң, жерди көрөсүң, ханым. Муну да таап алды. Эмне болуп жатат? Мен деген акылдуумун го. Эмнеге мындай болуп жатат? Карахан, сиз азыр кичүүсүн көрүп жатасыз. Башкалары дагы бар. Бардыгы мектепте билим алышат. Демек, мектепте билим алышат дечи. Жакшы. Кана эми ойлонбостон тез жооп берчи. Жалган менен чындыктын аралыгы кандай? Мунуңуз деле оңой экен.
жалган менен чындыктын аралыгы болгону 4 манжа. Кана, түшүндүрүп берчи. Жооп бербесең башыңды алам. Ханым, ачууланбаңыз. Жалган менен чындыктын аралыгы 4 манжа. Себеби көз менен кулактын аралыгы ушунча. Биздин кулагыбыз көпчүлүк учурда жалган угат. Ал эми көз болсо чындыкты көрөт. Эй, ушундай дагы болобу? Бул баарын таап койду го. О, Үмүт, азаматсың. Биз кутулдук. Азаматсың, Үмүт. Силердин күлкүңөрдү тыйбасам элеби? Мен али бүт элекмин. Макул. Малыңарды алып кеткиле. Тигил капчы кайда? Эгерде тапсаңар. Ханым, айтып кое аласызбы? Алар кайсы капчы кайда? Сиздин жайытыңыз чоң да, анан кайсы капчы кайда экенин кантип билебиз? Издегиче көп убакыт кетет. Анын үстүндө күн сууп, мына жакында кышта келатат. Мен дагы 3 табышмак жашырам. Эгерде тапсаңар, силердин малыңар кайсыл жерде экенин айтам. Ошол жерден биротоло мени убада кылган малды кош айдап кетесиңер. Ал ошол жердин жанындагы сарайда. Эгерде бул табышмактарды таппай калсаңар, анда түнкүсүн карышкырлар силердин малга кол салат. А силер өмүрүңөр өткүчө сарайда мал багасыңар. Анда эртерээк жашырбайсызбы табышмаңызды? Сыроо мындай. Азап деген эмне? Кайгы деген эмне? Анан соңунда уят болуу деген эмне? Хан, мен даярмын. Сиз берген табышмактын 3-өөнү тең таап койдум. Анан жооптору кандай? Азап бул оору, кайгы бул муктаждык, уятка калуу бул ууручулук. Анан кантип түшүнсө болот? Мен ишенге кезиккенимде анын азап тартып, жан дүйнөсү ооруп турганын көрдүм. Ал анын малдарын тартып алгандан азап тартып, уялып турду. Андыктан эң оор нерсе бул азап. Ал эми кайгы деген эмне? Кайгы эмне экенин жакшы билем. Үй бүлөң ач колтурса, кайгы деп ошонайт. Бардык нерсеге муктаж болуп, эртең кандай күн болот деп кирерге жер таппай турган учурду кайгы тартты дейт. Эң чоң кайгы бул муктаждык. Уят каруу, ууручулук тууралуу дагы айтып берейинби, ханым? Болду. Токтот. Кереги жок. Силердин малдар капчыгайдагы суунун оң жагындагы токойдун боорунда, ошол жердеги сарайда мен убада кылган мал дагы бар. Азыр көзгө көрүнбөй жоголгула. Экинчи көзүмө көрүнбөгүлө. Ишем менен Үмүт карахан каткан малды издеп бара жатып, мындай деп сүйлөшө кетишет. Үмүт, сага чоң рахмат. Сен кезикпегенде мен эмне кылмак элем? Зиректигиң менен мен эле эмес, бүтүндөй айылды сактап калдым. Коюңузчу байке, арзыбайт. Биз бири-бирибизди колдоп турушубуз керек. Сиз ушунчадан бери тоого мал бакканы чыкканда бирөөнүн дагы колсун жоготпой, хуйларыбызды семиртип, сүттүү кылып түшүрүп келип тургансыз. Ошондуктан бүтүндөй айыл сизге ишенет. Үмүт, ал менин кызматымда. Болгону мен ишке такмын. Сиздин тиги каракчылар менен кармашканыңызды мен эч качан унутпайм. Ишенбайке, кыштын күнү убак болгондо биздин мектепке келбейсизби? Бул оюң мага абдан жакты. Албетте келем. Билим керек. Көптү билсем, мени эч ким алдай албайт да. Өткөндөгү болгон байдын кылыгы. Эми бул жорук. Ай, сен болбогондо мен кантип эрилем я? Тигил капчыгайдагы кашка суу менен токойдагы көрүнүп калды. Тигине биздин мал. Тигил сарайдагы көрүнө баштады. Жүрүңүз, тездейли. Анда эртелеп барып жетели. Кана кеттик. Ошондон кийин баягы карахан карапайым элге үстөмдүк кылбай адилеттүүлүктү көздөп калат. Ал эми Ишем болсо Үмүткө убада кылгандай мектепке барып билим ала баштайт. Андыктан асыл таштан, акыл жаштан чыгат дейт эмеспи, урматтуу бөбөктөр.